Бейшенбек Абдразаков, экс-депутат. Буга чейин темир жол эмес таштак жолда сала албай калганбыз. Бейшенбек агай, балыкчы Кочкор темир жолун куруу иши башталды. Курулуп баштаган темир жол ишке берилсе, мамлекетке кайсыл жагынан көбүрөөк пайда түшөт? Темир жолдун курулушу жакшы жышан, жакшы саамалык. Мамлекетибизде ушундай эле болсун. Буга чейин темир жол эмес, таштак жолда сала албай калганбыз. Кудайга шүгүр, жылыш бар. Балыкчы Кочкор темир жолу курулуп бүтсө, кара кечиден көмүр ташыса, элге арзан болот. Ошондой эле ТЭЦке казактын көмүрүн албай, өзүбүздүн бекер көмүр жагабыз. Кийин ал жакка завод салсак, элге жумуш болот, бюджетти толтурууга шарт түзүлөп, өндүрүш жанданат, мамлекетибизде өнүгүү өсүү болот. Мамат Айбалаев, коомдук ишмер. Турдакун Усубалиевдин кийинки жетекчилер темир жол курууну ойлогондой эмес. Темир жол курулуп ишке кирсе жакшы болот эле. Эсимде, бул маселени Турдакун Усубалиев баштаган эле. Каражаттын жетишсиздигинен курулуш иштери токтоп калган. Кийинки жетекчилер темир жол курууну ойлогондой эмес. Негизинен балыкчы Кочкор кара кече темир жолу курулса, кара кеченин көмүрү ташылат. Көмүрдүн баасы арзандап, элге жеңил болот. Жамин Акималиев, академик. Биз үчүн темир жолдун мааниси өтө зор. Анын курулуп башташы тарыхый окуя. Темир жолдун курулуп башташы тарыхый окуя. Илгери согуш учурунда кыргыздар Кант Рыбачы темир жолун Боом Капчыгайнын бооруна курушкан. Ошондо аябай таң калганбыз. Кийин нарынан Фрунзеге окууга келе жатып биринчи ирет поездге олтурганда кубанычыбыз койнубузга баткан эмес. Баса Төрөбай Кулатов бир жолу Сокулук районуна келип калып, мен анда райкомдун биринчи секретары элем. 40-жылдары темир жол куруу боюнча атайын Москвага барып, Сталиндин кабыл алуусун бир жума күткөнүн айтып берген эле. Анан бир күнү кечинде түнкү саат 11-де мейманканага Сталиндин жеке жардамчысы телефон чалып, азыр машина жиберем, тезирээк Кремльге келе калыңыз, сизди хозяин саат 12-де кабыл алат дептир. Тердеп булап тез эле жетип барыптыр. Кабинетке кирсе, Сталин нары бери басып турган экен. Келиңиз Жолдош Кулатов деп жылуу кабыл алыптыр. Адегенде Кыргызстандын акыбалын сурап, андан кийин эмне маселе менен келдиңиз дептир. Аябай сүрдөп суроосун айта албай. Анан Жолдош Сталин, биз борборубуздан Ысык көл жана Тянь-Шань тарапты карай темир жол курал дедик эле. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн бул аябай маанилүү маселе дептир. Сталин бир аз ойлонуп туруп, силер аны кантип курасыңар? Биринчиден, ата мекендик согуш жүрүп жатканда каражат табылбайт. Экинчиден, силер тоолуу өлкөсүңөр, татаал шартта кантип темир жол саласыңар? Кулатов шашып бушуп, Жолдош Сталин, бизге болот темир таап берсеңиз эле, жолду өзүбүз куруп алабыз. Ал эми тоого жол салууда тажрыйбабыз бар. Ошол эле Боом Капчыгайнын түбүнө автомобиль жолун салып алганбыз. Сиздин бир эле сөзүңүз керек. Анан Сталин Совнаркомдун төрагасы Молотовага түз эле телефон чалыптыр. Вячеслав Михайлович, Кыргызстандан Жолдош Кулатов келиптир. Жабдууларды таап берсиңер. Темир жолду өзүбүз эле куруп алабыз деп жатат. Тийиштүү токтом даярдаңыз. Сиз экөөбүз кол коелу. Болуп турганда жакшы барыңыз деп Сталин Кулатовго колун сунуптур. Чоң рахмат деген сөзү айтканга араң үлгүрүп, шашып бушуп кабинеттен чыгыптыр. Ошондо мен түш көргөндөй эле болгонмун деген. Бул эми өткөн кылымда болгон иш. Андан 80 жыл өткөндөн кийин ошол Кант балыкчы темир жолун улантуу маселеси көтөрүлүп, президент Садыр Жапаров өзү катышып балыкчы Кочкор кара кече жолун салтанаттуу түрдө ачып берди. Эгерде согуштун тозок мезгилинде карапайым элибиздин күчү менен кетмен күрөк колдонуп тоонун башына темир жол курсак, эми азыр өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин эмне үчүн аны ишке ашыра албайбыз? Бизде заманбап техника жана кесипкөй инженерлерибиз жетиштүү. Ишти баштап койсок, ал аз-аздан жыла берет. Көп түкүрсө көл болот деген кеп бар. Анын сыңарындай бул жаңы темир жолду жалпы элдик курулуш деп атап койсок, эмне үчүн болбойт? Буга жалындуу жаштарыбызды тартсак, максатка ылайык келет. Биз үчүн темир жолдун мааниси өтө зор. Негизинен жол бул экономиканын күрөө тамыры. Жол кеткен жерде өсүш болот, карым катнаш, соода сатык күчөйт. Ошентип элдин турмушу оңолот. Ал эми темир жол куруп, кара кеченин эбегейсиз көмүрүн Бишкекке түз эле ташып келсек, анда анын баасы жок эле дегенде 2 эсеге арзандайт.
Совет бийлигинен кийин Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, Кыргыз темир жолу мекемеси түзүлгөндөн тарта бир дагы километр жаңы жол курулган эмес. Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү темир жол тармагынын өнүгүшүндө жаңы багыт, жаңы саамалык чоң кубаныч менен куттуктайм. Аталган долбоор биринчи кезекте Бишкек шаарынын калкын жана Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылууда Кара Кечеден көмүр ташуу үчүн эң арзан жол болуп саналат. Жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызды транспорт байланышы менен камсыз кылууну арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Жалпы балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолу 2030 жылга чейин толук бүткөрүлүп ишке киргизилет деп пландап жатабыз. Бара-бара андан ары уланып, Махмал аркылуу Жалал-Абадка жеткирип, түндүк-түштүк темир жолун бириктиришибиз зарыл болуп турат. Темир жол тармагында дагы бир тарыхый барага ачып жаткан темир жол куруучуларга күч-кубат, бекем ден соолук каалайм. Сиздер бүгүн ары маанилүү, ары жоопкерчиликтүү долбоорду ишке ашырганы турасыздар. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Рахмат.